Көт. Бул тойгуштарды Нурдин Сулайманкулов таластык фермерлерден сурап, акыры Өзбекстандан алдырган. Кыштан бери багып, бул канаттуу менен жакындан таанышууда. Айтымында, малга караганда булар чыдамкай, көп оорубайт. Эң башкысы тез көбөйөт. Анан дагы жем чөптү да көп деле жебейт. 7 баш алып келгем, өзүм кызыгып. Ошондон бери багып атам, кышында кыйналган жок. Кичекей болчу, кышында көтөрүлүп алып келгенбиз. Азыр чоңоюп калды, Кудайга шүгүр. 6 айлык болчу. Азыр 1 жаш болот августта. Кудайга шүгүр, дары бир альбенелер койдум, жемсем берем. Мындай эме бышык эле болот окшойт. Көңөң кишиге оңой эле калматат, аны башка чужой кишиге сайыл мындай тап берген сип турат да, анан өстөрүшөнүп турат. А так бизге көнүп калган. Кең Арал айылынын тургуну аталган канаттуулардын башын көбөйтүүгө кызыгууда. Жарым жылдан бери багуунун сырларын билип, мындан утуш көп болорун байкаган. Мисалы сатса төө куштун өзү кымбат. Жумурткасы да болжолу менен 4000 сомдон 5000 сомго чейин бааланат. Бул өзү 75-80 жыл жашайт экен. Бирөө айтат 80 жылдан да ашык жашайт дейт, адамдан көп жашайт экен. Эмдир ушу жайында тууп баштайт, ал эми ал жеген экен. А 3 жылдан кийинкиси ошо жаңы бастырганга, жөзө чыгарганга 3 жылдан кийин дейт. Бул өстөрү баспайт экен. Инкубатор басат экен да. Инкубаторун бастырып туруп, анан ушу жөзө кылып туруп чыгарат экен да. Мен угушум боюнча. Эми ошо кыла элекпиз, Кудай буйрса ада келип калса бастырып көрөбүз. Карманыбыз төө куштардын тазалыгын жактырган. Анын үстүнө эт майы да ден соолукка пайдалуу. Атайын издеп жегендер бар. Килограммы $20 чейин барат. Мунун бою эгизен чоңдор 3 метрге чейин жетет деп айтат, баягы муну эме болгондо. Мен ченеп деле көргөн жокмун эми. Сойгондор интернеттен көрүп атам, 100 килодан ашат дейт. Булар азыр бир 45 тегерегин болот го, эми 40-45 тегерегин болот. Таза мындай эти да, жүндөн башка. Мунун эти өзү кымбат окшойт. Жылкыныкына окшош дейт, казы байлайт деп айтышат. Кудай буйрса жейбиз эми. Кудай аманчылык берсе, Кудай тезолук берсе. Азыр карманыбыз буларды кызыгуу менен багып убактысын көңүлдүү өткөрүүдө. Белгилей кетсек, Талас областында төө куш чарбасы сейрек кездешет. Ага карабастан фермерлер аракет кылып, баасына карабай алдырып көбөйтүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.